Саламатсыздарбы бүгүнкү онлайн сабактын катышуучулары. Баарыңыздарга жаз күнүндөй жагымдуу маанай каалоо менен билимдүү болуңуздар демекчимин. Себеби билимдүү болсоңуздар, бул жашоонун көптөгөн белектерине ээ болосуздар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси менен таанышып алалы. Активдүү болуу, жоопкерчиликтүү болуу, кунт коюп угуу, өз алдынча иштөө, натыйжа чыгара билүү. Сабагыбыздын темасы башкаруучу баскычтар, триггер түшүнүгү. Сабагыбыздын максаты окуучулар башкаруучу баскычтар триггер менен таанышышат. Сабакта башкаруучу баскычтарды пайдаланып, триггер менен иштегенди үйрөнөбүз. Буга чейин балдар силер PowerPoint программасынан слайд түзгөндү, сактаганды, иштеткенди, анимация бергенди үйрөнгөнсүңөр. Бүгүн болсо башкаруучу баскычтарды пайдаланганды, триггер түзгөндү үйрөнөбүз. Бул жерде башкаруучу баскычтардын чоңойтулуп көрүнүшү турат. Триггер деген эмне? Триггер бул аудио жана видео эффекттерде анимацияны иштетүү үчүн колдонулуучу ысык клавишларды жасоо инструменти болуп саналат. Анда эмесе башкаруучу кнопкаларды ачып көрөлү. Ал үчүн вставка менюсуна киребиз, фигурага киребиз, эң ылдый жагында мына управляющие кнопки деп турат. Башкаруучу баскычтар. Мына ар бирине токтолсок, назад, артка, вперед, алдыга, эң башкы баракка, эң акыркы баракка, домой, сведения, кайтуу, видео, документ, үн деген башкаруучу кнопкалар турат. Биз азыр сабактын темасы деген баракка барып, бул жерден фигурага кирип, далее кнопкасын басабыз. Бул жерге коебуз. Бул жерге диалоговое окно чыкты. Перейти по гиперссылке следующий слайд деп. Окей дегенди басабыз. Андан кийин экинчи баракка келебиз дагы, вставкага келебиз дагы, фигураны басабыз. Бул жерден назад деген кнопканы белгилейбиз дагы, мына бул жерге коебуз. Бул жерде перейти по гиперссылке предыдущий слайд деп турат. Окей дегенди басабыз. Слайд шоуга киребиз. С текущего слайда дегенди белгилейбиз. Мына бул жердеги назад, бул жердеги вперед кнопкасы мына иштеди. Азыр болсо вставкага киребиз. Барактын эң ылдыйкы, эң акыркы барагына барып, фигурага кирип, барактын эң башкы барагына барсын деген кнопканы коебуз. Первый слайд дейт, перейти по гиперссылке, первый слайд. Окей деп басабыз. Барактын эң башына барабыз дагы. Бул жерден вставкага кирип, фигурага кирип, в конец документа барактын эң ылдый жагына барабыз, баруучу кнопканы коебуз. Перейти по гиперссылке последний слайд дейт. Окей деп басабыз. Слайд шоу, с текущего слайданы басабыз дагы, мына бул жерден барактын эң акыркы барагына барсын деген кнопканы басабыз. Мына. Бул жерде болсо барактын эң башына барсын деген кнопканы бастык мына. Эми бул жерден вставкага киребиз дагы эле, фигурага киребиз. Бул жерден домой деген башкаруу кнопкасы бар. Аны да эң аякка баракка коебуз мына. Перейти по гиперссылке первый слайд дейт. Окей деп басабыз. Слайд шоуга киребиз. С текущего слайда бул жерден домой деген кнопканы бассак, мына эң биринчи барагыбызга бардык. Андан кийин көңүл бурчу дагы башкаруучу кнопкалар. Булар видео кнопкасы. Мына бул жерге видео кнопкасын коебуз. Видео кнопкасына баруу үчүн биз бул жерге перейти по гиперссылке дегенди басышыбыз керек. Бул жерден муну ачабыз. Адрес URL дегенди басабыз дагы.
мына бул жерге гиперссылканы коюшубуз керек. Ал үчүн биз YouTube каналына кирели. YouTube каналына кирип, бул жерден бир ссылка көчүрүп келишибиз керек. YouTube канал дейли. YouTube каналы ачылды. Бул жерден биз бир видеону ачалы. Эң үстүндөгү мына ссылкасын көчүрүп барабыз. Дагы. Бияка келебиз дагы. Гиперссылка деген жерге ссылканы коебуз мына. Окейди басабыз. Окей. Бул жерде дагы белгилечү башкаруучу кнопкалардын ичинен звук деген башкаруучу кнопкабыз бар. Мына ошол звукту дагы коелу. Мына звукту коюш үчүн эң ылдый жагына деп жерге коелу дагы. Буга дагы ачылды. Диалоговое окно. Эң ылдый жагын карасаңыздар, звук деп турат. Эгерде птичканы алып салсак, бул звук иштебей калат. Птичканы койсок, бул жерге компьютердин өзүндөгү звуктар чыгат мына. Аплодисменты деген звукту тандайм мен. Тандадым. Окейди бастым. Эми иштетип көрөлү. Слайд-шоу, с текущего слайда видеону белгилейбиз. Азыр биз жанагы белгилеген ссылканын видеосу мына ачылды. Муну жабабыз. Бул жерде звукту текшерип көрөлү. Мына звук дагы иштеди. Эми азыр биз иштеди. Башкаруучу баскычтардын баары иштеди. Биз бул жерден эми триггер жасаганды үйрөнөбүз. Триггердин аныктамасын айтканбыз. Триггерден кийин бул жерге келебиз дагы, вставка главныйга келебиз дагы, создать слайд дегенди басабыз. Бастык. Вставкага келип, фигурага келип, бул жерден смайликти тандап алдым мен. Мына смайликти тандап алдым. Биздин смайликти кызыл бол дегенди басканда, биздин смайлигибиз кызыл болуш керек. Ал үчүн биз вставкага келип, Word артка келип, кызыл бол дегенди тандап алабыз. Кызыл бол деген надпистен кызыл бол деген сөздү жазабыз. Смайликти белгилейбиз. Анимацияга келебиз. Добавить анимацияны басабыз. Дополнительные эффекты выделения дегенди тандайбыз дагы. Бул жерден цвет заливки дегенди тандайбыз. Мына, окей. Параметры эффектов деген жерге биз кызыл цветти белгилеп коебуз мына. Белгилеп койдук. Бул жерде байкасаңыздар, область анимация триггер деп турат, Триггерди басып көрөбүз мына. По щелчку дейт. Муну бир бассак, область анимация ачылат. Мына бул жакта. Буга киребиз. Времяга киребиз. Переключатель дегенге киребиз. Начать дегенди киребиз. Мына бул жерден биз кызыл бол дегенди тандайбыз. Кызыл бол. Окей. Азыр слайд-шоуну ачып, с текущего слайданы белгилеп, кызыл бол дегенди басып көрөбүз. Мына биздин смайлигибиз кызыл болду. Андан кийин муну мен мурун эле жасап койгом. Убактыбызды үнөмдөө үчүн күн айлан дегенди бассак, биздин күнүбүз мына айланат. Биз триггер жасаганды үйрөндүк. Сабакты бышыктоо үчүн суроолорго жооп беребиз. Башкаруучу баскычтар эмне үчүн керек? Башкаруучу баскычтар кайсыл менюда жайгашкан? Триггер деген эмне? Бул суроолорго ар кимибиз үйүбүздөн өз алдыбызча жооп бергенге, иштегенге аракет кылабыз. Үйгө тапшырма. Урматтуу окуучулар, үйдөн башкаруучу баскычтарды триггерди кайталап иштеп көрүп, кайсы баскыч кандай кызмат аткарарын көрсөтүп, кайталап келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта туруңуз.